Ошто 4-курста окуган студент кыздын сөөгү табылып, аны өлтүрдү деген шектөө кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, милиция Ош шаарына караштуу Кеңеш айылынын тургуну арыз менен кайрылып, 22 жаштагы кызы 2022 жылдын 30 январында үйдөн окууга чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жатканын билдирген. Мындан улам милиция ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүп, натыйжада кылмышка шектүү катары 24 жаштагы эркек кишини кармаган. Ал Ош мамлекеттик университетинин 4-курсунда окуганы маалым болду. А.Н. аттуу шектүү көрсөтмө берип, анда 30 январда Т.М. аттуу сүйлөшкөн кызы менен жолугуп, өзү жашаган үйгө барганын, ал жактан урушуп кеткенин айткан. Пикир келишпестиктен улам аны бычактаганын моюндаган. Ал кыздын сөөгүн үйдүн жанына көмүп, кийимдерин ажатканага ыргытып жибергенин да айткан. Ал күнү кайра окууга барып, окуя болгон күндүн эртеси Өзбекстан аркылуу Россияга учуп кеткенин билдирген деп айтылат маалыматта. Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирус 97 адамдан жаңы аныкталды. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында 53 киши. Саламаттык сактоо министрлиги вирустан дагы 4 бейтап каза болгонун билдирди. Ушун менен өлкөдө COVID-19 жуктургандардын жалпы саны 199 миңден ашты. 2913 адам каза болуп, 191ден көп киши сакайып чыкты. Ушул күндөр 684 бейтап ооруканаларда, 2883 адам үйүндө дарыланууда. Бир сутка ичинде коронавирус дагы 2 медициналык кызматкерге жукту. Жалпысынан өлкө боюнча COVID-19 диагнозу менен кызматкерлер арасында 7725 учур катталды. Алардын ичинен 7311 дарыгер айыгып чыккан. 3 февралда коронавируска каршы күрөшүү штабынын жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Улукбек Бектурганов Кыргызстан вирустун 4-чү толкунунун чегинен өткөнүн айткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимов кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык беренеси менен шек саналып кармалганын билдирди. Атайын кызмат 9 февралда тараткан маалыматка ылайык, ал ушул беренеде каралган кылмыштын белгилери бар материалдарды социалдык тармактарга таратуу фактысы боюнча алынган далилдердин негизинде 8 февралда кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мекеме жарандарды өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштырууга багытталган конституцияга каршы чыгымдарга жана чакырыктарга алдырбоого чакырды. Мирлан Ураимов Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү, партиялаштары 8 февралда анын үйүндө тинтүү жүргөнүн, ал оппозициялык саясий көз карашы үчүн кармалганын айтып жатышат. Орусия 6 согуш кемеси машыгууга катышуу үчүн жер ортолук деңизинен Кара деңизге бет алганын билдирди. Бул маалымат Орусия Украинага кол салышы мүмкүн деген кооптонуу күчөп чыңалуу басаңдабай жаткан чакта тарады. 8 февралда Орусиянын коргоо министрлиги кемелер Босфор кысыгынан пландалгандай өткөнүн маалымдады. Түрк деңиз аскерлигинде булактар орус кемелери өлкөнүн аймагынан 8-9 февралда сүзүп өтөөрүн билдиришти. Москва кошуна өлкөгө чабуул кое турган болсо, НАТОнун мүчөсү болгон Туркия мыйзам чегинде Босфорду орус кемелеринин транзити үчүн жаап салууга укуктуу. Орусия күч кубатын дүйнө алдында даңазалоо үчүн бир катар машыгууларды жүргүзүп келет. Өткөн айда коргоо министрлиги 10 000 жоокер 140 согуштук кеменин катышуусунда машыгуу болорун жарыялаган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов муфтий Замир Кары Ракиев менен жолугуштан. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Эки тараптуу баарлашуунун жүрүшүндө Эдил Байсалов мамлекет жетекчилиги муфтият менен мамилеге өзгөчө маани берерин жана өлкөдөгү салттуу ислам дининин туура нукта өсүүсүнө муфтияттын орду чоң экенин билдирди. Азирети муфтий муфтияттын ишмердиги жана өлкөдөгү диний абал боюнча министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарына маалымат берди. Муну менен катар Ханафи мазхабы Матуруди акыйдасы боюнча эл арасында түшүндүрүү иштери жүрүп, терс агымдардын алдын алуу үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатканын маалымдады. Булардан тышкары конфессиялар аралык ынтымакты чыңдоо, диний чөйрөдөгү кызматташуунун актуалдуу маселелери жана диний окуу жайлардын абалы талкууланды.
2021 республикалык бюджеттин эсебинен Баткен облусу боюнча 23 социалдык объекттин курулушу жана оңдоп түзөө иштери бүткөрүлдү. Жалпысынан республикалык бюджеттин эсебинен 46 социалдык мекеменин имаратын курууга жана капиталдык оңдоп түзөөгө 505 миллион сом сарпталган. Бүткөрүлгөн 23 имараттын ичинде 2021 жылдын апрель айында Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуялардын кесепетинен жабыркаган Баткен жана Лейлек райондорундагы 5 мектеп, 1 бала бакча, 1 ФАП бар. Ошондой эле авариялык мектептердин ордуна 2 мектеп сабут өнүктүрүү фондунун эсебинен курулуп пайдаланууга берилди. Учурда агенттик тарабынан 2022 жылдын республикалык бюджеттен каржылануучу объекттердин тизмесине Баткен облусу боюнча 44 социалдык объект сунушталды. Анын ичинен 29 курулуш объектиси, 7 капиталдык оңдоп түзөө объектиси жана 8 ичүүчү суу менен камсыздоо иштери кирген. Бул иштерди бүткөрүүгө жалпысынан 1 миллиард 480 миллион 300 миң сом керектелет.